Көктеректе Баткен жана Исфара райондорунун акимдеринин орун басарлары жолукту. Бүгүн 30-июлда Баткен районунун Көктерек жерлегинде район акиминин орун басары Таалайбек Ибраимов жана Тажикстандын Исфара районунун акиминин орун басары Мухаммад Мухиддинзода баш болгон эки тараптуу жолугушуу өттү. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушууда 10-14 күндөрү селдин кесепетинен Көктерек жерлегиндеги Исфара районунун Чорку айылы менен чектешкен аймакта бузулган автоунаалар өтүүчү көпүрөнү калыбына келтирүү жана Аксай айыл өкмөтүнүн Капчыгай айылындагы курулушу бүтпөй калган көпүрөнү толук бүтүрүп алуу жагы талкууланды. Мындан сырткары жолугушуунун жүрүшүндө чек ара суга түсүү маселеси эки тараптуу каралып, суу талаш көйгөйү жаралбаш үчүн алдын ала макулдашуулар зарылдыгы белгиленип, макулдашылбаган аймактарда курулуш иштерин жүргүзбөө жана эки элдин провокациялык чакырыктарга алдырбоо маселелери каралып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чек аралаш аймактарда эки тараптуу туруктуулукту сактоо жактары сүйлөшүлдү.